أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Teala'ga çeksiz maqtoolor bolsun. Paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'ın salamı jana taştaq bolsun. Bugün biz jalpı Kızıljol eli menen, Kızıljol elinin jaştары menen, Kızıljol elinin salımı menen 300 adamga iftar uyuşturup жатабыз. Kudayım buyursa, hazır balдар daярдап жатат. Aparıp saat iftarga чейин таратып берет 300 адамга. Бул ошол жаштардын, элдин салымы менен биз ушул каарыларга, анан үйүндөн чыкпагандарга, муктаж үй бүлөлөргө, аксакалдарга, анан көп балалуу үй бүлөлөргө, көбүнчө 65 жаштан жогору агаларыбызга кошуп таратабыз деп. Жалпы элден түшкөн акча 175 миң акча болду. Анын 85 миңи иштетилди. Азыр бизге продуктага ошого иштетилди 300 адамга. Анан калган акча дагы бир 90 миңдин айланасында калды. Буюрса аны ушул кийинки 10 күндөн кийинче, бир аптадан кийин дагы бир 500 үй бүлөгө ушундай элибиздеги аксакалдарга оза чаркы берейик деп турабыз. Анан ушуну элге салымын кошуп кызмат кылып аткан бир туугандарыбыздан Аллах Таалам разы болсун, Аллах Таалам кабыл кылсын. Биринчи машина 17-түштүк Байгыраттан буларда таткан алып кетти торкушу. Аллах Таалам разы болсун, Аллах Таалам кабыл кылсын. Аллах акбар. 18 болду. Аллах Таалам разы болсун. Мына Алшер досубуз менен Аваз досубуз апарып тарат, кийин турат, экинчи машина кетти. Аллах Таалам разы болсун, Аллахым кабыл кылсын кызматыңарды. Бул эң жакшы ифтар болуп эсептелет да, үйүнө жеткирип бергендик. Пайгамбар саллаллаху алейхи саламдан сахабалар айюл а'мал ахаббу илаллах деп сураганда, кайсыл амал Аллах Таалага сүйүктүү дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи салам сурурун tudkhilu fi qalbi akhik деп айткан. Кубаныч сен бир тууганыңдын жүрөгүнө кубаныч киргизгендигиң Аллахтын алдында эң жакшы амал деп айткан да. Аллах Таала разы болсун кызматыңыздарды тараткан. Аллах Таалам кылган ишаңыздарды кабыл кылсын. 45 үштүк таратып кийин кетип жатат акыл камен алтын. Аллахым кабыл кылсын. Анан ооз ачырган адамга Аллах Таала 3 жакшылыкты берет деген. Биринчиси, ошол орозо туткан адамга Аллах кандай сооп берсе, ошондой сооп берет. Андан кийин күнөөсүн кечирет жана дозок отунан азат кылат деп айткан. Мисалы, бир адам кошулуп, жамаатка кошулуп 300 адамга ифтар берип аткан болсо, ошол 300 адамдын сообун ала берет. Ушул ифтарга салымын кошкон, кызматын кошкон бардыгыдан Аллах Таалам разы болсун, Аллахым кабыл кылсын. Биз бул нерсени аманат деп билебиз дагы, ар бирини өз ээсине жеткирип беребиз иншалла. Аллах Таалам разы болсун. Мана акыркы 11-чи машина, 12-чи машинаны Сагынбек менен Өмүрбек алып кетип атат. 23 үштүк. Аллах Таалам разы болсун кызматыңардан. Аллахым кабыл кылсын. Аллах Таалам кабыл кылсын. Тилеген ой максаттарына Кудайым жеткирген болсун.